Төлөдүк. Артка берген жокпу? Берген жок. Айыл чарба министрлигине келгенибиздин себеби биз карызды оолап келдик. Ооба, бизге ушул шотту берди, ушуга төлөй бергиле. Советская айылында 17 үйдүн документтери 20-25 жылдан бери алынбай келе жаткандыгы жөнүндө айтып бергенбиз. Бул үйлөрдө 30 жылдан бери жашап келе жатышып, бирок каттоого тура алышпайт. Ар кайсы туугандарына 18 жашка чыккан балдарын каттатып, паспорт алышат. Азыр министрликке келдик, эми акчаны бересиңерби же жумушту бүтүрүп бересиңерби, экөөнүн бирөөнү тандагыла деп өткөндө айтып кеткенбиз. Токтойлу. Мындай кылалы, илтели мага желательно бир арыз берсеңер болот. Арыз берсеңер ошону толук менен иликтеп туруп. Болсо кайсы бир жерге акча төлөгөндөн кийин анын кызматын көрүшүң бар да болбосо кайра акчаны кайра артка алышың керек. Мага дагы бир кызык болуп атат да, кара автоунаанын жанынан чыкты. Автоунаа аныкыбы, анык эмеспи, бирок терезелери караңгылатылган. Ошол жол тандабасынын номерин бизге кызык болуп жатат, текшерип көрөлү. Мындай эми өзүңүздөр көргөндөй бул автоунаанын ошол номери дагы жалган номер болуп чыкты. Бул автоунаа кимдики десеңиздер, Айыл чарба министринин автоунаасы. Сокол медианын көрүүчүлөрү биз буга чейин Сыгата районундагы Советская айылында 17 үйдүн документтери 20-25 жылдан бери алынбай келе жаткандыгы жөнүндө айтып бергенбиз. Анда Айыл чарба министрлиги ортодо бир аракет кылып көрүп, анда элдерге акча төлөтүп, бирок бүгүнкү күнгө чейин акчадан жок же бүткөн иштен жок. Баягы элдерди суугуп жаткандыгы жөнүндө ачык айкын болгон. Биз азыр министрликке келдик, эми акчаны бересиңерби же жумушту бүтүрүп бересиңерби, экөөнүн бирөөнү тандагыла деп өткөндө айтып кеткенбиз. Эми ошонун жообун алганы келдик. Кандай да болсо, кайсы бир жерге акча төлөгөндөн кийин анын кызматын көрүшүң бар да болбосо кайра акчаңды кайра артка алышың керек. Приватизация боюнча буга чейин мыйзамдар ошондой мүмкүнчүлүк берип аткан. Бул ЦАРИ деген биздерден ошол Айыл чарба министринин астында агентстволор бар болчу. Бул баарлардын астында. Ошондо баягы совет доорунда жанагы сарайлар же бир мүлктөр кетип атканда Айыл чарба министрлигине тиешелүү жана колхоз совхоздорду деген маанилүүсү бул мамлекет менчиктеги. Ошол агентстволор иш алып барчу. Андан кийин бир кезде эсимде жок, кайсы жылдары ошол жоюлат дагы, ошону менен ал агентство жок болуп калат. Анда мүмкүнчүлүк жоголот. Мүмкүнчүлүк жоголот. Себеби бул саясат жалпы, по-моему, 2002-лерде болуш керек эле. Бул саясат Айыл чарба министрлигинде эмес болуп атат азыр. Приватизация боюнча бул менин билишимче бул жанагы госимущество болуп калып атат. То есть биз азыр муну приватизацияны уланта албайбыз. Бизде саясат бизде жок болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө баягы мына буквально бир 3 жумада болуп калды го, деп согласование Минэконом разработка кылып атат. Жаңы укук ченемдик акт ошол приватизациялар боюнча. Себеби бүгүнкү күндө ошол совхоздон калган ошол жанагы сарайлар, жанагындай үйлөр, имараттар ошондой болуп калып калган да. Бул орто жолдо мындай илинип калган да. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө азыр Минэконом разработка кылып атат. Себеби саясат ошолордун астында госимуществодо болуп атат. Менде суроо ушул мындан бир канча жыл мурда ушул министрлик эмне себептен анда ушу жарандардан акча төктүрүп алды, ар биринен 9 миң, 12 миң. Бул эми муну көтөрүп чыгыш керек. Бул кураторство менде да эмес, просто мен баягы зам министр катары муну аягына чыгып коелу деп бир сыйра иликтеп көрдүк. Муну эмненин негизинде чыкканын мен айта албайм. Кандай мындай чечимдер болду эле ошол убакта, жетекчилик тараптанбы же ошол кишилерге тапшырма берилгенби. Бирок бүгүнкү күндө саясат бизде эмес болуп аткандан кийин, приватизацияны биз жүргүзө албас болуп аткандан кийин, бул акчаны же кайтарып бериш керек, же ошол чечимдерди эгерде элдер азыр мына кайрылып атат, арыз менен кайтарып берем. Биз тиешелүү кызматкерлерге тапшырма бергенмин. Алар азыр иликтеп туруп бул атайын адамдар барып келди Минфинге. Ошол жерден районго тиешелүү казначействодон алынат деди. Казначействодон азырынча ОЗЭКке кат кетти, азырынча расмий жооп келе элек, бирок ОЗЭК айтып атат, эгерде ошондой кайрылуу боло турган болсо, биз ошол жана квитанциянын негизинде ар бир адамга кайра кайтарып беребиз деди. Пока ОЗЭКке. Ошон үчүн расмий мен катты кетиргенмин, азырынча жоо ала элекмин. Болду канча убакытта? Эми ал казначействодон белгилүү болот. Эми ал акчаны кайра, по-моему, 120 миң беле. 120 миң сом кайра келип казначейство түшсө, ошону менен кайтарып берет. Эми бул финансовый часть, поэтому мен айта албай атам да, азыр кандай процедурасы канча убакыт алат. Бирок иш жүрүп атат. Эми азыр катка жооп берсе, расмий дагы ошондо биз силерге жообун бере алабыз, казначействонун жообун. Бул жарандарга сиздер кайсыл жактан үйлөрүн приватизация кылганга туура болот деп мындай консультация бере аласыздар? Менин оюмча азыр жанагы укуктук ченем как Минэконом иштеп чыгып атат деп атпайбызбы? Бизге согласование келип кетти. Ошол эгерде чыга турган болсо, ошол бир жоонун ичинде тартиптер болот да. Кандай мунун аягына кандай чыгарыш керек. Анын ичинде ошол барачный үйлөрдү, ошол совхозго таандык мурда менчиктештирилип бараткан мисалы сарайлар, ушундай бир ошол жоо менен ошонун алкагында иш алып барылат.
деп ойлойм мен. Ошон үчүн азыр ошол качан бекилип ошол кабыл алган болсо, ошонун негизинде иш алып барабыз деп атам да. Себеби бүгүнкү күндө бизге да кыйынчылык болуп атат. Көбүнчөсү Айыл чарба министрлигине келип атат, бирок бүгүнкү күндө приватизация деген, менчиктештирүү деген саясат бизде азыр жок. Түшүнүктүү. Рахмат ушул эчиктен болсо да интервью бергениңизге. Şu автоунаасынын жаныбыздан кезиктирип калдык. Сиздики да? Жок, бул меники. Сиздики эмес. Жаап чыгып бараткансыздан. Жок, мен муну жапкан жок. Түшүнүктүү. Рахмат анда. Ийгилик болсун. Министрдин орун басарынын бөлмөсүнө кирип бара болгон жокпуз. Эшиктен эле жолуктук, өзүңүздөр көргөндөй. Анын айтымында бизде мындай компетенция жок, мындай ишти биз бүтүрө албайбыз, мындай документтер биздин карамагыбызда эмес деп ачык айтты. Анан дагы баягы акча каражатын, андай болсо акча каражатын беришкек да. Акча каражатын ошо Первомайский, 1 май райондук казначействодон алып бергенге аракет кылып жатабыз, жана башка кичине убакыт керек деген сөздөрүн айтты. Эми убакыт керек деген андан бери 1 ай өттү. Эми дагы канча ай күтөбүз? Көрөбүз. Анан мага дагы бир кызык болуп атат да, биз азыр министрдин орун басары менен дагы ушул жерден жолуктук. Биз ары жактан келе жаттык элек. Ал ушул кара автоунаанын жанынан чыкты. Билбейм, ал ушул автоунаа аныкыбы, анык эмеспи, бирок терезелери караңгылатылган, мамлекеттик автоунаа дейин десең андай эмес, жеке тараптарга таандык номер турат. Алдыда бул автоунаанын тарыхы жөнүндө тактап көрөлү, балким. Терезелери караңгылатылгандыгы мыйзамсыз. Балким мыйзамдуу. Ошол жолду тандабасынын номерин бизге кызык болуп жатат, текшерип көрөлү. 985. Мындай эми өзүңүздөр көргөндөй бул автоунаанын ошол номери дагы жалган номер болуп чыкты. Жалган номери болуп чыккандыгы бул автоматтык түрдө терезелерин караңгылатып алгандыгы бул дагы мыйзамсыз деп эсептелди. Кыргыз Республикасынын баягы укук бузуулар мыйзам боюнча жол мыйзамында 194-беренде тактамай жазылып турат. Бул жакта транспорт каражаттарын терезелерин күңүртөтүп айдагандар үчүн сөзсүз түрдө чара колдонулат деп. Ал эми терезелерин караңгылаткандыгы үчүн, автоунаага жалган номер таккандыгы үчүн 20 000 сомдон 40 000 сом айып төлөшү керек болот. Бул автоунаа кимдики десеңиздер, Айыл чарба министринин автоунаасы деп бизге маалымдашты. Ал тургай ошол министрликке кирип бара жаткан кызматкерлердин бири дагы министрдин автоунаасы деп айтып өттү. Кайсы? Карасы. Министрдин өзүнүкүбү? Жол кыймылдарын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кайрылабыз. Бул автоунааны текшерип, тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрүп, эгер чындап эле биз айтып аткандай автоунаа караңгылатылган терезелери мыйзамсыз болсо, номери жалган болсо, анда мыйзам чегинде чара көрүңүздөр.